убактыңыздарды тек кетирбеңиздер. Кичинекей нерсеге эле ыраазы болуп, ошо менен убакытты өткөрүп койбош керек. Химмат алия болуш керек. Химмат жогору болуш керек. Терең жогорку максаттарды коюш керек. Иншалла бир кысса айтып берейин азыр. 1-2 мүнөттүк неме? Маалиша айтып берейин. Бул жанагы Андалус тараптан бир чоң бир алым чыккан. Ошол Фараздак деген бизде акын болгон, билсеңиздер керек. Али радиаллаху анхунун доорунда ошондой бир чоң күчтүү неме акын болгон. Ахлу байтты неме коргоп, дайыма ырларды айтып турат эле. Анан айтып атат да. Рият ажузи ан раатни лабиса. Бул деген мен бул байтты эмне үчүн айтып атат? Кыссасы мондай болот. Bir günü ошол нахвудан отурганда bir majlisте, чоң bir majlisте нахвудан bir ката кетирип коет да. Ката кетирип коет да, анан ошол жакта bir сыйруу адамдар отурган экен да. Ошолордун көзү ушунчалык уялып, намыстанып кетет да. Анан барып туруп bir немеден нахвуда bir чоң bir китеп бар, Мусаннаф деген bir китеп бар. Ошол китепти барып жаттайын дейт. Жаттайын деп бекем мындай белди бекем байлап, анан мойнун колдорун буттардын чынжыры менен байлап алат. Анан ошону айтып атат. Апасы келип көрүп калат дагы, эмне жинди болуп калдыңбы десе, ошону ыр менен айтып берет. Риат ажузи ан раатни лабиса дейт. Демек менен апам дейт, картайган улгаган апам, мен ошону кийимдерди, хилакол хадиди, кийимдер жана неме чынжырларды байлап турганын көргөндөн кийин коркуп кетти дейт. Ва мисл зака яру дейт. Бирок чындан эле мындай калып карасаң, бул коркунучтуу нерсе болуп атат да. Буга жин тийгенби дейт. Колат жунинта дейт. Апасы айтып атат, "Не бул? Сен жинди болуп калдың" дейт. Не дейт? Шейх айтат, "Бал хия химматун" деп айтты дейт. Бул химма деп айтты дейт. Хия унсурул алияи вал янбуу дейт. Бул химмат деп эмне дейт? Бул улуулуктун бир немеси дейт. Тепкич болуп эсептелет дейт. Негизи болуп эсептелет. Анан ошого бир булак болуп эсептелет. Саннал фараздак суннатан фатаби'туха. Фараздак деген алымыбыз, анында окуясын айтып берем. Фараздак деген ошол неме табиин радиаллаху анхум. Бул ошол нерсени сүннөт кылып кеткен экен. Фатаби'туха, мен ошонун сүннөтүн ээрчидим дейт. Инни лима саннал кираму табуу дейт. Демек не деп атат? Мен ошо кирам жакшы адамдардын кылып кеткен, калтырып кеткен изин мен ошолордун артынан ээрчип аткарам дейт. Бул байт өзүмдөй аяктары сону неме болгон. Рият ажузи ан раатни лабиса хилакал хадиди ва мисл зака яруу қалат жунин табалqu фaqultu балиха химма хия унсул алияи вал янбуу саннал фараздак суннатан фатаби'туха инни лима саннал кираму табуу аякта уу менен бүтөт да. Темеле сон неме. Фараздактын окуясы кандай десе, Али радиаллаху анхуга ошо Фараздак атасы алып барат да. Алып барып не кылат? Мен бул балам, бул акын деп айтат да. Акын деген ошол убакта өтө бир чоң бир мартаба болуп эсептелген экен. Жана Шейх Юсур неме Хафизуллах айтат, мен балам бул акын, бул шей ави деп айтат да, бул чоң нерсе деп. Амичи айтат. Десе анан Али радиаллаху анху сурайт, Куран жаттаганбы десе, жаттабагам десе, анан кийин Али радиаллаху анху тип мындай унчукпай калат да. Анан Фараздак не кылат? Карап көрсөм, чота мага разы болбогонун көрдүм дейт, Куран жаттабагандыктан дейт. Анан барып туруп не кылат? Ошол жанагы чынжыр менен байлап жаттайт да. Анан кийинки бир нече жылдан кийинки жана келген адам не кылат? Жана чоң китепти жаттап чыгат да ошентип. Фараздак дагы ошентип Куранды жаттап чыккан. Ошол химма алия болуш керек. Кичинекей нерсеге разы болуп, ошо менен чектелип калбаш керек. Мүмкүнчүлүк көп азыр.